Наргүл апа азыр бактылуубу? Албетте. Мен анткени эч качан нааразы болбойм да. Нааразы болбойм. И болгум да келбейт. Мен азыркы учурда жакшы, бактылуу карылык өмүр сүрүлүп атат да. Бактылуумун. Анткени бул жашоодо адамдын бир өзүнүн убагы келет экен да. Ушул нерсе болуш керек экен. Кээ бирөөнө болбой да калышы мүмкүн, бирок мага болду да. Болду ушул нерсе. Аллах Таала мага буйрган бул нерсени. Бир жерде мечетте мага айтышты. Турциядан болуш керек. Бул буйрук сизге курсакта жаткандагыңызда келген дейт. Ошонун баары жүрүп отуруп, ушундай экен да көрсө, Аллах Таалам буйрду. Мен ошон үчүн ушул нерсеге берилгенине эч кандай нааразы болбостон мен бактылуумун. Аллага шүгүр. Миң мертебе шүгүрчүлүк. Ыраазымын Аллах Тааламатчы. Анткени ушу жашоодо барлык нерсемдин бардыгын ушу жашап атып, ушу эл журтума, балдарга, өсүп келе жаткан жаштарга бүт бардыгына момунчалык жан дүйнөсүнө таасир берген, жан дүйнөсүн коскогон, бир эң жакшы сезимди салып берген бир чыгарма жараттык да биз. Мен ошол Райханды чыгардым. Өзгөчө ушу Райхан энелерге, биздин кыргыздын апаларын даңазалаш үчүн бир жакшы жан дүйнөлөрүнө ушу чоң бийиктеги сезимди салып бере турган чыгарма жаратканыма өтө чексиз бактылуумун. Керемет. Бардыгыбыз ушул сиз айтып аткандай бактылуу карылыкка жетип, бактылуу өмүр сүрүү бизге дагы насип кылсын бардыгыбызга. Негизи эле бактылуу болуу деген, бактылуу болууну адам өзү сезүү деген бул керемет сезим албетте.